Мамандар сыналгынын үнүн жогорулатып, же болбосо бизге жакыныраак келүүгө чакырабыз. Себеп дегенде тагында бизге сонун маанай, позитивдүү нотадагы баягы маек тартылайын деп келип калган биздин таңкы мейманыбыз бар. Ооба, ардактуу телекөрүүчүлөр, таңында биздин коногубуз бар. Анда эмесе коногубуз менен тааныштыралы. Бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, Атай Огонбаев атындагы балдар музыкалык мектебинин комуз сабагынын мугалими Асель Абылгазиева эжекебиз бизде конокто. Кутматыңыз менен. Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Эртең менен кандай маанай менен туруп ошондой күн өткөрсөң, кечке күн ошондой өтөт дейт. Ошон үчүн маанай эң жакшы. Абдан мыкты. Эң жакшы. Анда эмесе маегибизди баштабай жатып, биздин жалпы кыргыз элди, анын ичинде талас элин ойгото албайлы 3 кыл комуздун коштосунда. Кыялдарга балып келеличи. Анда ушул эртеменки таң менен таң булбулу деген күйүнү Баракелде. тартып берейин. Ушул булбулдай үн менен эртеменки талас шаарындагы тургундардын баарын ойготолу. Biraz çok bildiririz. Эксон бардык телекөрүүчүлөрдү уйкудан ойготуп алдыңыз окшойт. Ойготтум. Эксонун ал эми бүгүнкү күндө эмне менен алексиз, кандай жаңылыктарыңыз бар дегендей, бүгүнкү күндө ушул 3 кыл комуз аркылуу кандай ийгиликтерге жетишип жатасыз деги эле бул багытта кандай өзгөрүүлөр бар? Өзүм баягыдай эле Атай Огонбаев атында балдар музыкалык мектебинде жана ошондой эле Талаш шаардык маданият бөлүмүндө да иштейм. Ушул комуз өнөрүн аркалап келатам, өзүңүздөр билгендей, ошо 25 жылдан ашып калды. Жаш жеткинчек таланттарды таптап келатабыз. Анан жаңылык боюнча чөө дегенде эле 9-сентябрь комуз күнү болду, өзүңөр билесиңер. Ошол комуз күнүн өткөрүп алдык, жакшы аман эсен. Андан кийин ушул октябрдын башында өзүңөр билгендей ЛТР компаниядан силердин коллегаларыңар келип, Абдубали аке Актаңдай деген өзүнүн программасы бар, ошого келип
40 мүнөттүк өзүмчө жеке мен жөнүндө бир съемка кылып мага сордодон тартып кетти. Эртең мен таң атпай 6-да бардык каяка дагы. Ошол анан өзүңүздөр билгендей республикалык Карамолдо Орозов атындагы кароо сынактары өтүп атты. Анан мен баягы ден соолукка байланыштуу катыша алган жокмун. Бирок жерлерде бүт биздин Талас шаарында дагы областында кароо сынакка катышты жаштар. Возраст ограничения болгон жок. Ошон үчүн биздин Таластан 3 комузчу кетип катышып келишти. Ошол жаңылыктар. Жакшы жаңылыктар болчу. Айсыл. Жакшы, ал эми мынакей жаңы окуу жылы башталды. Бүгүнкү күндө ушул комузга кызыгып, иримге катышам деген жаш жеткинчектердин саны кандай? Арбыңбы, алар кантип келишип атабы? Жылдан жылга көбөйүп атат негизи. Чынбы бир жылдары көп кызыкпай калды эле комузга. Анан азыр жылдан жылга кызыгуу көп. Мисалы бир жылдары биз комуз бөлүмүнө 50 окуучу болсо 60-70, азыркы саныбыз ошо 100гө чамап калды да. Абдан жакшы көрсөтүш. Мунун бирден бир себеби эмне деп ойлойсуз? Жылдан жылга комузга тартылган окуучулардын санынын көбөйүшү. Баягы эл деле түшүнүп калды окшойт. Данкы дүнккө көп кызыкпай, нукура өзүбүздүн комузубуз негизи эле кандай десем, статусу көтөрүлдү. Маданиятка дагы аябай көңүл бурулуп атат. Өзүңөр билгендей көп жерлерде ушул комуз аркылуу жер жүзүн кыдырып атышат, окуучулар көрүп атышат. Жантип көчмөндөр оюнда 1000 комузчу кандай дем күч берди көп элдерге. Ошодон улам кызыгуу көбөйдү да. Абдан мыкты. Анан маегибиздин ортосунда дагы бир жагымдуу сыйкырдуу үч кул комуздун күүлөрүн укпай келесиз. Ошо мен өзүм айтып кеткендей Карамолдо атабыздын быйыл 140 жылдыгы болду. Ошого карата Карамолдо Орозовдун жаш кербес күзүн аткарып. Телекөрүүчүлөр да экрандын артынан кол чабып отурсаңыздар болот албетте. Албетте. Ал эми айтсаңыз, негизи эле ар бир өнөрдүн өзүнүн бир кандай бир түмө түйшүгү, ийгилиги бар да. Анан дагы мисалы сүрөтчүлөр өздөрүнүн ички сезимин, ички оюнда болуп жаткан нерселердин баардыгын ошол ак барак бетине өздөрүнүн ушул май боектору менен түшүндүрөт. Ал эми ырчылар өзүнүн ыр саптарында, ал эми комузчулар күү аркылуу. Мына ушул авторлор дагы, улуу комузчулар дагы жөн гана күүнү чыгарып койбосо керек, жаратып койбосо керек, мына ушул күүгө токтоло кетсеңиз. Күү аркылуу эмнени түшүндүрө аласыздар, эмнени ички туюмуңуздарда эмне төңкөрүштөр орун алат дегеле комузчулардын. Негизи эле сизде болду эле жашооңузда бир нерсени баягы сөз айтып жеткире алган нерсени күү менен жеткирген учурлар.
болот. Кубанган кезде көбүнчө комузуң ала калып отуруп ойнойсуң. Анан бирөө настроениең бузуп койсо да кээде отуруп ойлонуп күйлөрдү ойноп калсам, бирок андай аз болот негизи. Анан өзүңөр билгендей, мисалы Ыбырай Тумановдун кеңеш деген күүсү баягы совет доору орноп атканда, ошондо кеңештер ар кайсы жерде топтолуп чогулуп атканда, ошондо кеңештен күүсү чыккан. Мисалы Шекербек атабыздын жүрөк толкуйт баягы Москвага декадага 39-жылы кетип баратып, поездде кетип баратып, жүрөгү дыкылдап, ошодон жүрөгү толкуп, жүрөк толкуйт деген ушундай бир адамдын турган состояниясынан бир күйлөр жаралат экен дейт. Анан көбү сурап калышат, сиз да күү чыгарасызбы депчи. Анан кандай десем, азыр жумушту чогуу, чеберчилик дагы мына өзүнчө сахнага чыгыш бул өтө кыйын да негизи. Сабак деп жүрөт, кээде чеберчиликте калып калат. Анан окуучулардан бош убакыт болгондо ошондо отура калып бир күйлөрдү, жаңы күйлөрдү үйрөнгүм келет. Мисалы же бир жакшы күн угуп калып, бул кайсы болду экен деп аркасынан ошонун бир күнү үйрөнүш баштан аяк, мисалы 3 ай ушундай кетет да. Өтө мындай биз ойнотсок элдер жеңил деп ойлошот. Негизи кыйын. Ар бир ошол күнү туура беришти. Жана силер айткандай бир философиялык ой болот. Ошону сахнада ойноп атканда ошону аудиторияга туура преподносить этиш керекпиз да. Анан чалоочулук кылып дагы ал күнү чертип бере албайсың. Уят бышырыш керек. Бышырыш керек. Күү кандай болсо ошонун өзүнүн формасын бузбастан ошо бойдон элге угуучуларга уктурсак дейбиз. Анан бир кайрыктар келет, чын айтам келет. Анан могу эме менен, турмуш тиричилик менен көп маани бере албайм да. Анан негизи бирок оюмда бар. Анан эми чыгарганга жараша жакшы бир күү чыгарыш керек да. Бүгүнкү күндө сиздин репертуарыңызда канча күнү ойной аласыз? 100дөн ашык. 100дөн ашык. Мен мисалы кээде өзүм менен отуруп ойногондо, бир ойногондо 4-5 саат, бир күнү кайталабастан катар ошо 5 саатка чамайт да. Эч чарчабастан талкпасаң. Чарчабайм, жок, кол ан сайын кайра жумшарып, кайра чыйралып сонун болот да. 25 жылдык баягы тажрыйбаны. Ар бир концертке чыгаарда көп ойносок биздин колдор катып калат музыканттар. Ошон үчүн постоянно формада болуш үчүн 1-2 саат концерттен мурун отуруп, колдорду жумшартып ойноп, өздү моралдык, физикалык жактан дайындап туруп анан чыгабыз да. Ушул эле чыга калбайбыз чаркатып. Жакшы, ал эми ушу жашооңузда бир күн болду эле ушул комузду колуңузга албаган. Воскресенье. Базар күнү үйдө болгондо чын тиричилик менен үйдө жумуштар, бала чака менен ушинтип атып, ошо базар күнү комуз кармалайм. Чын калган 6 күн комуз колума түшпөйт. Эртең менен чуу деп 9-тан баштаганда кечки 6:30 чейин. Комуз күүсү ушу жаш жеткинчектерди деги эле адамдарды кандай багытка тарбиялайт деп ойлойсуз? Мисалы, окуучуларды мелкая моторика деп коет. Ар бир колубуздун учтарында нервный окончаниялар болот да. Ошону бала чертип баштаганда мээдеги жана нейросеть деп коет. Ошол мээ менен кошо байланышканда, мисалы музыкалык школго барган бала менен барбаган баланын айырмасы аябай чоң да. Комузга катышкан бала математикадан жакшы болот, эске тутуму жакшы болот. Ошон үчүн мурунку убакта жана адамдар балдарын эмеге берчи, музыкага, фортепиано, скрипка, комуз депчи, ошондой балдардын өрчүшүнө бул эң жакшы комуз негизи. Комуздун пайдасы. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Сизге да ишиңизге ийгилик, келечек ээлерин дагы тарбиялап жүрө бериңиз. 3 кыл комузуңуз колуңуздан түшпөй, чоң сахналарда багындыра бериңиз демекчибиз. Алда койгон бардык кыял иштер орундалсын дейли. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, таңында бизди кыялдарга жетелеген 3 кыл комуз аркылуу сонун күйлөрдү чертип берген биздин кызыктуу коногубуз, кадырлуу коногубуз. Дагы бир жолу тааныштыра кетели. Атай Огонбаев атындагы Балдар музыкалык мектебинин комуз сабагынын мугалими, маданияттын мыкты кызматкери Асель Абылгазиева бизде конокто болду.